ушул майрамды жыл сайын күтөбүз. Жыл сайын өзгөчө биздин медреседеги кыздарыбыз күтөт. Анткени жыл сайын ушул күнү көп жоолук белекке беребиз, көп каалаган китептерин алып беребиз дегендей. Бул менен ирет бүгүнкү таңым да жакшы атып, бүгүнкү күнүм да жакшы аяктап жатат. Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүр айтабыз. Себеп дегенде мына ушул сахнада өзгөчө мына ушундай тынчтык белгисин тартуулап, мынакей колго сүрөткө түшүрүлгөн Айгүл гүлүнүн жоолугун алдым. Бул мен үчүн абдан чоң белек. Ошондуктан мына ушул Ума журналынын башкы редактору Мариям айымга ыраазычылык билдирем. Сиз бизге абдан чоң үлгү берип жатасыз. Сиздин аркаңыздан көптөгөн айымдар дал ушундай жоолуктагы айымдардын кылып аткан ишин белгилеп, жана ошондой эле мындайча айтканда чоң сыйлык тапшыруу аз эми болду десек дагы болот. Мен бүгүн илимдеги, ошол эле медицина тармагындабы, журналистика тармагындабы, маданият эле ошобуздун кесиптештерибиз дагы келди. Жана ошондой эле политика жаатында дагы алдыга эч кимди салбай, чын жүрөгү менен таза ачык иштеп аткан айымдардын мыктыларын көрүп алдым. Ар бирөө сахнага чыгып сыйлык алган сайын кол чаап, кубанып аттым. Бул өзгөчө бир сонун атмосферада өттү. Биз Кыргызстан бир 90% айыл жергесинен чыккан азаматтардан турабыз. Биздин апаларыбыздын баардыгынын башында жоолугу бар. Аркага салынатпы, келин болуп келгенде кандай салынса, ошол күндөн тарта мына кемпир болгонго чейин салынып жүргөн жоолук салынган биздин эже апаларыбыз бар. Мисалы айыл жергесине барып көрсөк, жаш келиндер деле жоолук салынып жүрөт. Ошондуктан орду бар жана жоолукчан айымды көргөндө эле биз сөзсүз түрдө баягы өзүнчө бир назиктик жана ошондой эле эне статусундагы айымды көрө алабыз да. Ошондуктан мен үчүн бул арулуктун, тазалыктын белгиси деп билем. Жоолук салынып жүргөн айымдардын жана инсандардын баягы диндеги ислам дининдеги инсандардын арасында аябай популярдуу бул майрам. 1 февраль күнү жоолук майрамы белгиленет деп билип келесиздер. Бирок мен азыр Instagram баракчама бүгүнкү майрам тууралуу кеп кылсам, бүгүн кайдан сен ойлоп таба калдың бул майрамды? Же болбосо баягы ар кандай адамдар баягы катталган да мага. Ошондуктан көбүнчөсүнө жаңылык дагы болду. Мен ойлойм, жыл сайын эгерде дагы мынакей азыр филармонияда өттү, былтыр Хаятта өтсө, эмдиги жылы дагы чоң спорт ордосунда өтсө, анан аянтта өтсө, стадиондо өтсө, ошентип атып бул майрамды жалпысынан эң чоң бир популярдуулукка чыгарыш ар бирибизден деп ойлойбуз. Ошондуктан бул нерсе жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек, көбүрөөк бөлүшүшүбүз керек. Анан соц тармакка дагы өзгөчө маани бериш керек. Анткени эшикте 21-кылым, 22-жыл. Ошондуктан мен ушул жакшы маалымат менен бөлүшкөнүмө кубанычтамын. Анткени жоолук салынып жүргөн айымдардын көпчүлүгү ушул 1 февраль майрам экенин билбейт экен. Ошондуктан жайылта берелик. Көбүнчө ошол тарбия берип жаткан турмуш жолундагы айымдарга кайрылуум болмокчу. Эч нерсеге карабастан өзүңүздөрдүн билимиңиздерди, динге болгон сыйыңыздарды балдарыңыздарга жомок айткандай эле, телевизордо кандай көрсөтүүлөрдү көрсө, ошондой убакыт канча кетсе, ошончо убакытты балдарыңыздарга бөлүп маалымат бере бериңиздер деп элем. Себеп дегенде бир билимдүү эне бул бир чоң мамлекеттеги баягы билимдүү жаштарды чыгара алат экенин баарыбыз билебиз. Эне бул мугалим, эне бул коомчулуктагы чоң орду бар инсан. Ошондуктан эң негизгиси жаралганда кандай кулагыбызга азан айтылса, биз мусулман болсок, демек бул жашоодо ким канча жашайт экенин билбейм, бирок бул дүйнө менен коштошуп атканда дагы дал ошондой бир жаназа менен аркы дүйнөгө кетет экен. Ошондуктан мусулман экенибизди эч качан унутпай, диндеги нерселерди бузбай, бир жакшы амалдар жасап жүрө берелик.